Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети Дүйнөлүк банктын каржылоосунун алкагында ишке ашырып жаткан Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору. Коомчулуктун өнүгүшү өлкөнүн өнүгүшү. Gel Nurhan, gel balam. Bu men balam, adı Nurhan. Biz mına günü üşüntüp dayanabız, bala bakçaga barabız. He balam? Sen bala bakçaga жақсы көресің бе? Az but kiyinmей barabız bu? Bala bakçaga barabız, he? Gel. Gel bu tuz kiyebіз, he? Өзі мындай акыл эстүү жақсы бала, баарын түшүнөт. Болгону сүйлөйт да ошонусу эле. Анан болгонун баарын түшүндүрүп берет, аракет кылат түшүндүргөнүн. Бу бала койчу. Бу деп койчу. Бир 6 ай болуп баштаганда, 6 айга толгондо немет калганда, кайта артка кетип, вес кошпой, ушуну кичинекей болуп, анан кийин таласка врачтарга бардык. Ошол жерден анан кийин коюп берди диагнозду. Невропатологко барганбыз. Анан ошол синдром Дауна деп айтты баланы. Арал айылынын кичинекей тургуну Нурхан Русланов тубаса Дауна синдрому менен жабыркайт. Бирок акырындык менен бул ооруну жеңип келе жатат. Анын өнүгүүсүнө айылдагы жаңы салынган балдар бакчасы жакшы таасирин тийгизүүдө. Мисалы Нурхан ал жактан өзүн алып жүргөндө, өз алдынча кийим которуп, бүктөп жыйнап койгонду үйрөнгөн. Өз база албачы негизи. Көтөрүп барчыбыз. Аяктан жана кыздар эмгек жамаатына рахмат айтым келет. Алар чоң неме кылышты. Жардам берди буга, сүйлөткөнгө дагы, басканга дагы, тамак ичкенге дагы. Анткени кашта жакшы кармабайм деп иче албай төгүп алчу да көбүнчө. Ал ошол жактан үйрөндүм көп нерсени. Балдар менен кошо ойноп, кошо эмне кылса ошон кылып. Анан болгондо ошо тили жок да, сүйлөй албайт. Анан неме дегенде бара-бара постепенно мындай кийинчерээк сүйлөйт депчи. Ошо 7-8ге чыкканда мүмкүн сүйлөйт болушек деп. Өзү болсо мындай шустрый бала да негизи. Бат кабыл алат. Ар нерсени жакшы берет. Анан өзү да боорукер. Анан сайыр мет калсаң келип эле апа деп бетин сылап эле жакшы көрүп берет да. Өзү боорукер бала. Ушундай биздин балабыз. Арал айылындагы Байчечекей балдар бакчасынын эмгек жамааты Нурханды жакшы кабыл алып, балдардын катарына кошуу үчүн колдон келишинче кам көргөн. Тарбиячы эжей Гүлбарчын Кыштобаеванын айтымында, Нурхан бул жакка келгенде өтө арык жана кичинекей бала болчу. Бирок акыркы 3 жылда ал жакшы өнүгүүгө жетишкен. Эсибизде мына бул жерде да тарбиячы эжебиз бар. Мына эжекөз жаңы келип бизге берип кетти, ыйлап атат. Анан бир кезден уже жата турган убакыт болду, эч тамак ичкен жок. Анан жаткыза ал десек эле ээрип, чалкасынан кетип эле оозун ачып ыйлап, ушундай катуу ыйлады да, коркуп биз жетекчиге чуркап бардык, эже ушундай болуп атат деп. Анан медсестрабызды чакырдык. Анан медсестрабыз коркпогула, бул негизи ушундай, колуңарга алып, бооруңарга кызып, жакшы көрүү сезимдерин көбүрөөк бөлгүлө деди да. Уктап атса деле карай беребиз, турса деле карай беребиз, тазалыкка барса дагы, көбүнчө ушуга көбүрөөк көңүл бөлүп калдык да. Анткени бунун жоопкерчилиги аябай чоң болду бизге. Манас районуна караштуу Арал айылындагы 50 орундуу балдар бакчасы Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган айылды инвестициялоонун 3-чү долбоорунун колдоосунда курулуп, 2018 жылы ачылган. Учурда бала бакчага 60 бала барат. Мектепке чейинки билим берүүчү жаңы мекеме айылдагы бөбөктөрдүн өнүгүүсүнө жол ачып, көптөгөн ата-энелердин түйшүгүн жеңилдетти. Балдар бакчасы айрыкча иштеген жаш апаларга жакшы колдоо болгонун айыл тургуну Рахат Мамырова айтат. Өзүм болсо Покровкада иштейм. Балдарын таштай турган эч ким жок. Кыздарым жаш школда окуйт.
Ошон үчүн садик ачылган аябай сүйүнүп атам. Садиктин состояниясы жакшы, эжекелери да аябай жакшы, таза, жакшы воспитание, тарбия беришет. Бүгүнкү күнү айыл жергесинде көптөгөн чоң ата, чоң энелер небере багат. Андыктан бала бакчанын ачылышы карыялардын чоң түйшүгүн жеңилдетти. Себеби айыл калкынын көпчүлүгү талаачылык, мал чарбасы менен алектенет. Ал эми үйдө кичине балдар болсо, аларга атайын бир киши кам көрүш керек болот. Ошентип бала бакча аярлуу топтордун көйгөйлөрүн чечти. Эки неберем азыркы убакта ушул бала бакчага келип турат. Буга чейин биз бул бала бакча салынбастан мурун Покровкага апарып чыкты. Ага деген канча деген жол кире кетчи, канча деген коопсуздук неме бар, убакыт кетчи. Эми бул ачылгандан бери ушул жака келип атат да. Анан бала бакчанын немесин айтсак, шартын заманбап азыркы учурга заманбап сонун салынган нерсе. Балыктын эмесин коюп атабыз да не? Бул эмесе куйругу. Бала бакча ачылганы мында аялдар үчүн 18 жаңы жумушчу орун түзүлгөн. Тарбиячы Наздана өз убагында жумушсуздуктун айынан Орусияга барып, эмгек мигранты болуп иштеп жүргөн. Ал азыр айылдык бала бакчада иштейт. Наздана бала бакчанын курулушу бүткөнүн укканда Москва шаарынан дароо айылга кайтып келген. Мен үчүн өтө бир кубанычтуу жаңылык, өтө бир сүйүнүчтүү болду. Москвадан ачылды дегенде бир өзүнчө бир кубануу менен учуп келдик. Жумушум бар экен, жакшы болгон турбайбы, жумуш ачылып аткан экен деп. Негизи эле мен өзүм жалпы өзүмдүн оюман алганда негизинен ар бир айылда ушундай бир жаңы заманбап, талапка ылайыктуу балдар бакчасы ачылса, бизге окшогон жаш ата-энелер жумуш орду менен камсыздалса, миграциянын саны азаят беле деген ойдобуз да. Бала бакчага биринчи кезекте социалдык колдоого муктаж, көп балалуу, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кабыл алынган. Ошондой эле мекеме уюмдарда иштеген ата-энелердин балдары камтылган. Учурда балдар мында орто жана кенже тайпа болуп, эки топто тарбияланып жатат. Жылуулук системасы, ысык суу, муздак суу, балдардын ойной турган бөлмөсү, уктоочу бөлмөсү өзүнчө түзүлүп, балдардын ажатканасы, баардык шарттар түзүлгөн. Ал эми ушул бала бакчадагы иштеп жаткан медик үчүн атайын бөлмөсү түзүлгөн, башчынын бөлмөсү түзүлгөн, атайын иче турган, тамак аш иче турган ашканасы камтылган. Бала бакчада колдоого муктаж айрым үй бүлөлөрдүн балдары үчүн жеңилдиктер каралган. Аз камсыз болгон үй бүлө катары Айжамал Жаналиеванын кызына айыл өкмөтүнүн колдоосу менен бала бакчадан ай сайын 600 сомдук жеңилдик берилет. Кайыңды айыл өкмөтүнөн бизге жеңилдик фондунан бошотту. 600 сом питаниясынан бошотту. Жакшы жеңилдиги бар. 600 сомду негизи биз аз камсыз үй бүлө болгон үчүн табыш деле кыйын болуп атат да. Күйөөм экинчи топто инвалид. Ага деле бир аз болсо да бизге 600 сом болсо деле жакшы жеңилдик болду. Бирден бала алган тарбиясы жакшы баары. Буга чейин Кайыңды айыл аймагынын 5 айылында бир дагы бала бакча болгон эмес. Андыктан демилгелүү топтун мүчөлөрү жүргүзгөн коомчулукту мобилизациялоо иштеринин жана фокус топторду сурамжылоонун натыйжасында калктын басымдуу бөлүгү Арал айылына бала бакча куруу керек деген чечимге келген. Андан соң долбоор даярдалып, айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору жарыялаган кароосуна катышып, грант утуп алышкан. Мындай ийгиликке Арис өткөргөн окутуулар дагы жакшы жардам берген. Көп нерсени үйрөнүп атабыз, билбеген нерсебизди билип атабыз, үйрөнүп атабыз. Мисалы үчүн өткөндө Талас областы боюнча бардык төрайымдарды, айыл баштарды, айыл өкмөт баштарын чакырып окушту. Мен ойлойм бардык жакшы жыйынтык алды, түшүнбөгөн түшүндү депчи. Бүгүнкү күнү Арал айылында эле мектеп жашына чейинки 350ден ашык бала бар. Ал эми бала бакчанын курулушунан жалпы 422 айыл тургуну, анын ичинде 200ден ашык аял пайда алуучу болуп калышты. Балдардын шаңдуу күлкүсүнө бөлөнгөн, ар түркүн гүл жайнаган оюн аянтчасы Талас районундагы Чат Базар айылдык балдар бакчасынын көркүн ачат. Мындай кооз гүлдөрдү көргөн ар бир адамдын көңүлү сөзсүз көтөрүлөт эмеспи? Бул гүлзар бала бакчанын кызматкери Талас Жаналиевдин эмгеги.
бердеми гүлдөрдүн үстүрдөн түрү бар, роза, астра, гиарина. Баары эле гүлгө кызыгышат. Ошо менен алардын кызыкканына өзүм да сүйүнөм. Бакканга. Өзүм гүлдү сүйөм, ошон үчүн ушунду карап атырым. Сүрөткө түшкөндөр болобу? Ой, берге паркка келгенде эле болот. Сүрөткө түшөт. Кызыгышат аябай эле. Балдар бакчасынын жанындагы оюн аянтчасы 2020-жылы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Албетте, жаңы оюн аянтчасы эң биринчи кезекте бөбөктөрдү жана жумушта иштеген жаш ата-энелерди өзгөчө кубанткан. Мындай балдар ойной турган аянтчалары аз болчу, жок эсе болчу, мындайча айтканда эски, мындай жарактан чыга турган абалда болчу да. Анын ушу айрыстын жардамы менен азыр бала бакчабыздын 2 жылдан бери аябай сонун абалга келип калды. Садикке барган балдарыбызды деле алып кеткен келебиз да. Убактысы бүткөндөн берки балдарыбыз келип ойногусу келет, сүйүнүшөт алар дагычы. Жаңы оюн аянтчасы ата-энелердин кооптонуусун дагы азайтты. Себеби көпчүлүк балдар чоң жолго жана айылдын четиндеги канал менен дарыяга ойногону кетип калышчу. Бул алардын өмүрү жана ден соолугу үчүн өтө кооптуу эле. Анткени балдар каналдын суусуна чөгүп кеткен учурлар да болгон. Учурда жаш балдар оюн аянтчасына кызыгып, алыс кетпей калышты. Чоң сууга таштын арасына өтүп, токойдун арасы жээк, аябай эле коркунучтуу болчу ал жак. Балдардын ойногон аябай кыйын да аякчы негизичи. Жүргөндөн коркобойсуң, аяка жибере албайсың, сөзсүз чоң киши барыш керек. Анан берге келип ойносо жашынакай ойноп, анан кетишет. Чыргап калышты балдар негизичи. Балдар бакчасынын жанына оюн аянтчасын куруу жалпы айыл коомчулугунун чечими болгон. Айылдын демилгелүү тобу фокус топторду чогултуп, эл менен бир нече жолугушууларды өткөрүп, айылдын көйгөйлөрүн изилдешкен. Ал иш-чараларда оюн аянтчасынын жоктугу негизги көйгөй катары аныкталган. Ошентип айылдын активисттери тарабынан долбоордук сунуш жазылып, ариске кайрылып, балдардын оюн аянтчасы үчүн гранттык каражатты конкурстук негизде утуп алышкан. Балдарга эми өзүңүздөр көрүп тургандай өтө жакшы пайдасы тийип атат. Күн жылуу кезде көп учурда эле баягы кышкы убакта эле чыкпай калбаса, жаз, күз, жай мезгилинде ар кандай оюндарды ойноп, балдар үчүн эң сонун аянтча болду деп айта алабыз. Жакшы сапатта бүтүп беришти. Толук кандуу, жогорку деңгээлде деп да айтсак болот. Айылда заманбап үлгүдөгү жаңы оюн аянтчасы ачылгандан кийин бала бакчага барууну каалаган балдардын саны өскөн. Оюн аянтчасы алардын өсүү өнүгүүсүнө дагы жакшы таасирин тийгизип келет. Жалпысынан ушул долбоордон 1000ден ашык айыл тургундары, анын ичинде 60%дан ашык аялдар негизги пайда алуучулар болуп саналат. Буга чейин ушу группага балдар 30тан бала болсо да толчу эмес да. Толбой анан кийин кошуна айылдардан алып келип балдарды алып келип 30 балага толтуруп анан карачыбыз. Анан кийин эми мына Кудайга шүгүр ушул арис балдар ойночу аянтчасын салып бергенден кийин уже азыр кошуна айылдардан албай калдык да. Андай качкан балдар жок да, ойнойт берге. Кечинде кетип атканда дагы ата-энеси алып кетип барса, ошол жерде ойноп кетеличи деп ыйлап атып кетишет да. Оюн аянтчасындагы боз үйдө балдар улуттук оюндарды ойношот. Балдардын көркөм чыгармачылык кароо сынактары өткөрүлөт. Ал эми аянтчага кам көрүү жана кароо милдетин бала бакчанын эмгек жамааты толук өзүнө алган. Айтылуу ырчы, обончу жана күүчү Атай Огонбаев атындагы айылдын жергиликтүү коомчулугу социалдык объектилерди жакшыртуу багытында алгылыктуу аракеттерди көрүүдө. Айтсак 2021-жылы айыл калкы бала бакча курууга инвестиция тартууга жетишкен. Демилгелүү топтун мүчөсү Нурияз бул иштерге башынан катышып келе жаткан активист жаштардын бири. Мына биздин 50 орундук бала бакчабыз Аристин колдоосу менен салынып атыр. Кудай буйрса бүтөр алдында турат. Эмеректер келип калды. Бул именно уктоочу бөлмөсү. Бир тамактануучу бөлмө. Бир ошол биз жаңы эле көрүп кеткен экинчи тайпа. Эки тайпадан турат. Бир бул садигибиз 50 орундук. Кудай буйрса жумуштар жакшы жүрүп атыр. Эмеректер келди. Эмеректер жакшы сапатта экен. Биз бул бала бакчаны куруп атканда эң биринчи жылуулугуна маани бергенбиз да. Анан котельный десек, ошол именно Аристин программасында бар экен, именно жаратылышка зыян келтирген нерсе болбойт. Именно ошол электрический отоплениялар коюлуп, анан полу теплый пол коюлган, жаңы сапаттуу материалдар менен курулуп, ичи тышы жылууланып, сырты да жылууланды. Атай Огонбаев айылында бала бакчанын жоктугу ата-энелер үчүн чоң көйгөй болуп келген. Себеби көпчүлүк жашоочуларга
кенже курактагы балдарга кам көрүү үчүн үйдө калууга туура келген. Кичинекей бөбөктөрдүн басымдуу бөлүгү дагы мектепке даярдыгы жок барышат. Карапайым эл кыйналып атат да. Мисалы үчүн азыр бардыгы эле карапайым элдер талаага иштейт. Талаага иштеш үчүн баланы бир жерге калтырыш керек. Көп бүлөлүү үй бүлөлөр, балалуулар жана жаш элмектер кыйналып атат да, жакыр үй бүлөлөр. Себебен алардын унаазы жок, башка жака балдарын ташып барып бала бакчага бергенге. Алар ошол орустар аткандай безвыходное положениеде бала менен бирөө отуруш керек үйдө. А бала бакчабыз болсо, ал эртең менен бала бакчага алып келип койсо, кечке чейин баласынан бейкам отурат. Себебен ал бала бакчада тарбиячылар карайт. Бала бакчанын зарылдыгынан улам, демилгелүү топ уюштурган чогулуштарда, фокус топтордун жыйындарында айыл калкы бала бакча маселесин эң биринчи көйгөй катары көрсөтүшкөн. Андыктан активисттер долбоордук сунушту жазуу боюнча окууларга катышып, керектүү маалыматтарды толуктап жазып, долбоордук сунушту биргелешип даярдап, Аристин кароосуна жалпысынан 3-4 жолу катышышкан. Бардык долбоорду жазууду биз ошо Аристен үйрөндүк. Көйгөйдү кантип аныкташ керек, элди кантип чогултуш керек, эл менен кантип иштеш керек. Мына ошо мен ыраазымын ошо Ариске. Ошо жашыма келсемде, мына ошо жашка чыкканда да ошо долбоорду кантип жазуу керек. Долбоор деген эмне? Мен Аристен үйрөндүм. Себеби мен 2004-жылдан бери ошо Ариске катышып жүрмүн. Бир топ долбоорлорду өткөрдүк. Чакан долбоорлор, мини долбоорлор өтүп жүрдү. Эми мынакей ошо чоң долбоорго катышып, ошо натыйжаны алып отурабыз. Калба айыл өкмөтүндө 3 айыл бар. Атай Огонбаев, Балбал жана Калба айылдары бар. Мына ушул 3 айылга тең биз фокус топтор менен иштедик. Фокус топтордон 7 фокус топ болду. Ошол фокус топтор менен иштөөдө бир нече кыйынчылыктар да жаралды. Жана гендердик маселелерди аныктоодо ушу анан тышкары бул жерде бир нече көйгөйлөр аныкталды да. Мына ошолардын ичинен 3 айылдын ичинен эми рейтинг боюнча эсептегенде биринчи орунга ушу 99% ушу Атай Огонбаев айылында бала бакчаны куруу келип чыкты. Бала бакчанын курулушу бүтөөрүнө жакындаган сайын айыл жашоочуларынын кубанычы коюндарына батпай турган учура. Себеби айыл калкы анын курулушун көп жылдап күткөн болчу. Мен 40 жыл мектепте иштегем. Детсадтан келген балдар менен үйдөн келген балдардын айырмасы тимел асма менен жердей да. Анан билим алат Кудай буюрса жаш балдарыбыз тарбияланат ошол жерден. Тарбиялат эң сонунда болду эле. Эл үчүн эң сонунда. Биздин неберелерди, биздин келечекти көчө чөйрөсүнөн сырткары болуп тарбиялашына эң чоң түрткү берет деген ойдомун. Колу бошоп келин кыздар иштеп калат эле. Анан берде кошумча жумуш орундары түзүлүп, жумуш менен камсыз болуп калат эле. Анан ушул бүтүүгө жардам берип аттын Арис уюмуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күн маалыматтык технологиянын доору. Мындай заман агымынан Миңбулак айылынын жаштары артта калган жок. Алар айылдан эле компьютердик программаларда иштөөгө үйрөнүп, маалыматтык технологияларды өздөштүрүп жатышат. 9-класстын окуучусу Айнази дагы сабактан тышкары бул жака келип окуйт. Анткени компьютердик билим алууга абдан кызыгат. Азыркы учурда технология өнүккөнүнө байланыштуу мен келечекте дагы ушул компьютер мага керектелет деп ойлойм. Ошондуктан мен өзүмдүн келечегимди ойлоп азыр ушул кружокторго келип отурам. Мектепте деле бул жердегидей эле үйрөнөбүз. Бирок мен мектептегиден да тышкары көптөгөн билимдерди алгым келет. Компьютердик билим алууга окуучулардан тышкары чоң кишилер дагы кызыгат. Андыктан ийрим катышуучулары жаш курактарына жараша топторго бөлүнүп окутулат. Класстагы компьютерлер иш күндөрү эртеден кечке дээрлик бош турбайт. Биз группа менен окутабыз. Себеби окуучулар келгенде алар мектептен да окуп келишет. Алар улантышат. Ал эми айыл тургундары болсо жаңы келгендер, алар ушул технологияны иштетүүдөн баштап интернетке киргенге чейинки өздөрүнүн программасын негизинде иштешет, үйрөнүшөт. 30 жаштанга чейинкилердин группасы бар, 30 жаштан ушул 50 жашка чейинки группа бар. Аларда мисал биздин эжекелерибиз дагы, агаларыбыз дагы бүгүнкү күндө технология керек экенин түшүнүп иштеп атышат.
Азыркы учурда айылдын китепканасы Нукура билим жана маалымат булагына айланган. Бүгүнкү күнү бул жака мектеп окуучуларынан тартып, улуу курактагы адамдарга чейин келип, китеп окуп турушат. Учурда бул китепканада 14 миңден ашык китеп фонду сакталып турат. Айыл аксакалы Дүйшөнбек Нусубалиев бул китепкананын туруктуу окурманы. Ал китепкананы улуттук маданияттын бир бөлүгү деп эсептейт. Жана көптөгөн керектүү маалыматтарды таап, турмуш тиричиликте пайдаланып жүргөнүн айтат. Муну дыйкан чарба болгондон кийин көп нерселерди ушул жерден келип агрономиялык китептерден пайдаланып окуйм. Мисалы үчүн алманы кантип кезиш керек, кыйыштырыш керек дегендей, картошканы кантип өстүрүш керек, айыл чарба өсүмдүктөрүн. Эң эле жөнөкөй бедени кантип сугарыш керек. Ошол жерде жазылган. Жаштар борборунда ынтызар жаштарды комуз чертүүгө үйрөткөн музыкалык ийрим уюштурулган. Себеби долбоор алкагында айылдык клубка музыкалык аспаптар дагы алынып берилген. Комуз ийримин музыка мугалими Саната Темиркулова жетектейт. Анын айтымында учурда айыл жергесинде комузга кызыккан жаштар абдан көп болууда. Азыр баягы комузга кызыгуу көбөйдү. Элдин арасында ата-энелердин, окуучулардын суроосу менен ушул жерде уюштуруп атабыз. Бир 10дон ашып калды. Негизи көп болчу, 20-30 чакты арасынан тандалып ушу 10-15 окуучу калат экен арасынанчы. Окуйбуз деп кызыккандар көп, бирок баардыгы эле үйрөнүп кете бербейт да. Анын арасынан шыктуулар калат, кызыккандар калат. Айылдын суроосу боюнча ушу балдарды, кыздарыбызды, жаштарды ушу бирдеке үйрөнүп калсын деген эле демилге. Тренажер зал аябай эле жакшы экен. Тегеректеги келиндер да келе баштады. Келип, массаж алып, турника асылып, мына көнүгүүлөр, резиналарды чоюп. Айыл тургуну Зулайка Сатыбалдиева жаштар борборундагы машыгуу залына дайыма келет. Ал ушул жерде ар кандай көнүгүүлөрдү аткарып, суук тийип ооруган жерлерин айыктырып, ден соолугун чыңдаганын айтат. Бул машыгуу залына жакынкы Боо Терек айылынан да айымдар келип турат. Резиналарды чоюп, велосипедтеп, жайдан акырындык менен аябай жакшы болду да, негизи бул бизде возраст үчүн эң жакшы экен. Толук болчу, адышкам бар болчу. Жакшы азыр мына нормальный. Өзүм возрастымдан 66 жаштамын. Жакшы, подвижный болдум. Миңбулак айылында көп багыттуу жаштар борборун уюштуруу маселеси жүргүзүлгөн сурамжылоонун негизинде белгилүү болгон. Бош турган имаратты спорт, маданият, билим берүү борборуна айлантуу үчүн гранттык каражатты долбоордон утуп алышкан. Фокус топторду биз 5 топту сурамжыладык. Ал жерде аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн сурамжылоо жүргүздүк, бир топту түзүп алып, көп балалуу энелерди чогултуп алардан сурамжылоо жүргүздүк, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардан сурамжылоо жүргүздүк. Ошентип биз 5 топту сурамжылаганда бардыгынын көйгөйү. Ал жерде көп эле көйгөйлөр чыгып атты. Жол маселелери чыгып атты, суу маселелери чыгып атты, бирок эң негизги көйгөй болуп ошо салыштырып келгенде ушул муктаждык биринчи орунга чыкты да. Тамчыбулак айылында жаңы фельдшердик акушердик пунктунун ишке киргизилиши жергиликтүү жамаат ичиндеги кээ бир ыңгайсыз жагдайларды жойду. Себеби этникалык азчылык болгон курд улутунун каада салтына ылайык, аялдар 2 бөлмөдөн турган мурдагы ФАПка эркектер менен бирге келе алышчу эмес. Эми болсо 4 бөлмөлүү медициналык пунктуга кыз келиндер үчүн ойдогудай ыңгайлуу шарт түзүлдү. Мисалы эркек ошер турса, аял эште тура берет экен, кирбейт, уялып, сүйлөбөйт. Биздики салт ошондой экен, аябай неме экен да. Эми болсо атайын бөлмөлөр көп экен, аяка барып эле врачка көрүнүп, уколдорду алып, бер жакта коридордо калгандар отуруп күтүп турат. Жакшы болуп калды аябай. Фельдшердик акушердик пункт заманбап талаптарга ылайык долбоор боюнча курулган. Ал эми ички бөлмөлөрү керектүү жабдуулар жана эмеректер менен толук жабдылган. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобу Тамчыбулак айылындагы 1000ден ашык адамды медициналык жактан тейлөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары Талас-Тарас жолундагы жүргүнчүлөр кайрылса дагы жардам көрсөтө алышат.
Жылыткычтары кышында аябай жылуу болду. Биз январда кирдик бул жака. Аябай жылуу болду. Ажатканасы бар ичинде жана оорулар үчүн. Сырттан да ошондой да. Аны могу фапты тегерете могу курчап турган оградалар полный курчап беришти. Ар кандай жанагындай оорулар келип кала турган болсо, коляскадагы оорулар келип кала турган болсо, аларга да ыңгайлаштырып атайын тиги лестницалар, пандустар деп коебу, ошолор курулду да. Спасибо, кто вас построил нам этот ФАП. А то в прежнем ФАПе было очень трудно. Там и мужики, и женщины должны были зайти вместе. И нам когда неудобно было вместе зайти. А сейчас вот спасибо, с удобствами. Все по кабинетам, процедурное. Где можно давление мерить, где ребенка можно показать. Все, спасибо им за это. Тамчыбулак айылына курулган ФАП үчүн айыл эли абдан кубанычта. Себеби мындан ары догдурга көрүнүү же дарлануу үчүн район борборуна каттоонун зарылдыгы жок. Анткени мында амбулатордук кызматтардын дээрлик бардык түрлөрү балдарга жана чоң адамдарга эмдөөлөр жасалат. Жалпы Арыстын жамаатына уюмуна терең ыраазычылык ушул Тамчыбулак айылына соса бейик бирде болгон эмес, жаркыратып, заманбап элге ушу ФАП салып берди да. Ушу жалпы элдин атынан терең ыраазычылык, эл менен гана ушу окшогон, сиздерге окшогон уюм жана аткаруу бийлиги бириккенде гана жакшынакай ийгиликке жетебиз. Бар болдун жашасын Кыргызстан. Насипкан Кийизбаева Кара Буура районуна караштуу Бакыян айыл аймагындагы демилгелүү топтун лидери. Ал жетектеген демилгелүү топ айылдык жамааттарды өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзүп, жашоочуларды коомдук иштерге тартып, айылдын көйгөйлөрүн аныктоодо көп иштерди аткарышты. Алар жергиликтүү активисттер менен бирге долбоордук сунуш даярдап, айылды инвестициялоонун 3-чү долбооруна кайрылып, конкурстук негизде грант утуп алышкан. Долбоордук сунушту жазууда да чогуу иш алып бардык. Бир эле лидер айым катары мен эле эмес, жалпы анын ичинен айыл өкмөтү, жергиликтүү кеңеш, аялдар кеңеши, депутаттар жана коомчулук жардам беришти. Аристин окутуулар аябай бизге жардам берди. Себеп дегенде депутаттарды өзүнчө, өкмөттөрдү өзүнчө, демилгелүү топторду өзүнчө окутуп, бюджетти туура бөлүштүрүүдө, анын мисалы статьялары, мыйзамдарын бардыгын Аристен үйрөндүк десек болот да. И айымдардын жергиликтүү коомду кантип көйгөйүн көтөрүп чыгыш керек, кандай жол менен алып баягы өкмөткө жетишиш керек үндөрүн, ошол жолдорун Аристен аябай пайдалуу окутууларын алдык. Албетте, өлкөнүн өнүгүшү үчүн калктын саламаттыгы эң маанилүү факторлордун бири. Эгерде калктын ден соолугу чың болсо, экономикалык өнүгүүдө жакшы ийгиликтерге жетишүүгө болот. Андыктан айылдын үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна салынып берилген медициналык мекеме элге узак жана пайдалуу кызмат өтөйт деген үмүттөбүз. Жалпы жолунан областта 37 подпроект микропроект ишке ашып атат. Ишке айта кетсек, азыркы кезде ири долбоордордон 12 ири долбоор ишке ашты. Чакан долбоорлордон болсо 25 ишке ашып атат. Өзүңүздөр билгенде область боюнча 37 айыл өкмөт бар. 2016 жылдан бери биз ошо 37 айыл өкмөттүн бардыгын камтыдык. Ошентип айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору Талас облусундагы ишмердүүлүгүн жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктап жатат. Талас облусу боюнча 13 ири долбоор жана 27 чакан долбоор колдоого алынган. Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жалпы 158 миллион 317 миң 257 сом каралган. Гранттын суммасы 142 миллион 385 миң 451 сомго барабар. Өздүк салым 15 миллион 931 миң 806 сом 18 тыйынды түзөт. Долбоорлордон жалпы 82 миң 686 адам, анын ичинде 41 миң 312 аял пайда көргөн. Облуста жалпы 216 окутуу өткөрүлгөн. Аларга 6 миң 52 адам, анын ичинде 3 миң 415 аял катышкан.